бир тамакты элестетип, анан ашказан тарта баштайт. Анан кээде эчтеке башыңа кирбейт дагы бирдеке жеп алсам деп ой келип калат. Бул өтө уже жанагындай организм чыдабай кетет. Организм да ушундай нерсе экен. Эгерде өз убагында тамактанбасаң, организм өзүнчө бардык органдарга бул тамак бериш керек эле, тамак бербеди. Ар бир орган өзүңөрдө болгон нерсени жегиле деп приказ берет экен. Элестеткиле. Башка органдарда майлар бар. Майды жейт, арыктайбыз. Ал эми ашказанды кайра ашказан эмнеге мынтип ашказан тартыш керек. Тамак барбаган үчүн тартышат, ашказан тартышты берсе, кайра ушул кайталана берсе, бири-бирине жана ашказандын эмелери жаналары бири-бирине жана стенкаларга бири-бирине катышып атып, жеп, анан язва, гастрит ошодон пайда болот да. Ошон үчүн биринчи биздин эмебиз регулярдуу тамактануу, сөзсүз түрдө 3-4 жолу тамактануу. Бул эрте менен тургандан кийин бирдеке жеш керек. Айрыкча биз басым жасаш керек сүт окаттарына. Хотя бы бир айран же болбосо бир стакан сүт, бирдеке ичиш керек да, же жумуртка бирдеке жеп алыш керек. Себеби сабак барып дагы ошол сабакты конкреттүү түрдө угуп, аягына чейин эме. Жеп аткан тамагыбыз ар түрдүү болуш керек. Күндө эле мисалы үчүн кээ бир окуучулар бар да, пирожки жейм бияктан, сосиска жейм. Күнүгө эле бир тамакты жей берсе, ошондо анан кийин организмдин зат алмашуусу бузулуп, ошондо анан семирип кетет. Ошондо анан оорулар пайда болот. Демек, биринчи өз убагында тамактануу, экинчиси түрдүү тамак аш. Түрдүү тамак ашка белок, май, углевод, витамин, минерал бардыгын камтыган болуш керек. Мисалы үчүн мен дасторкон койдумбу? Дасторкон койгондо мына мен азыр тиги кандай тамак жедим мен азыр? Пельмень жедим. Пельменге мен жашылча чөптөрдү кошушум керек. Андан кийин мен тамагым эме болуш үчүн чайды ичпестен бир 30 мүнөткө чейин мен сок ичишим керек, өзүм даярдаган. Же болбосо алма жешим керек, же болбосо слива жешим керек. Буну жедим, мону жедим. Муну организмде өзүң контроль кылсаң, ошондо бардык нерсе жетиштүү болсо, эч кандай оору пайда болбойт. Эгерде биз ошолор тамак аштарды жетишсиз жесек, анда оорулардын булагы пайда болот. Анан адекваттуу тамактануу. Адекваттуу деген бул ар бир адам өзүнүн эмесине жараша. Мисалы үчүн элестеткиле, кичинекей тиши чыкпаган балага тамак берсе болбойт. Ага деген эмчектеги сүт, же болбосо кандай бир тамак бышырып беребиз, жана сүт аралашкан, ал ошону жейт. Тиши чыкпаган. Мисалы үчүн кемпир чалга аябай катуу куруман кылып койсоң тиши өтпөйт, жей албайт. Ага наоборот тиши өтө турган, көбүнчө эле мындай эзилген жакшы тамакты беребиз. Мисалы үчүн чоң кишиге чоңураак идишке салып беребиз. Кичинекей эменин дагы өзүнүн порциясы бар. Бул ушул сыяктуу да, ар бир адамдын өзүнүн алына карата тамакты ошол жегенге бул ошого алып келет. Ошол андан кийин жеп аткан тамагыбыз коркунучтуу болбош керек, коопсуз болбош керек, таза болуш керек, эскирген болбош керек. Бизде көп эле баягы жасап туура эмес жасап эле кой, жеп кой, эчтеке болбойт деп отравление болуп, даже салаттарды мен мисалы үчүн врачмын, кышкыга салат даярдайм, бирок приправа эле мындай алында холодильникке коем. Анткени салаттар бир жагынан азыр көбүнчө эле атып кетет, туура жасасаң дагы. Себеби дары кошулуп атат, анан көбүнчө эле баягы көпчүлүгү жейм деп бизде ушундай случай көп болуп атат, ботулизм деген оору болуп атат. Ал үчүн үйдө жасалган салаттар талапка жооп бербейт. Ал үчүн баягы стерилизация кылган, шприцтерди стерилизация кылган аппарат болсо, ошол туура салатты жасаганга туура келет. Ошон үчүн сиздерге баарыңыздарга ушуну айтып кетет элем. Бизде көп улануудан адамдар өлүп атат. Акыркы баягы эме менен жеш керек да. Удовольствие менен тамакты жеп атканда жакшынакай дасторкон, тамакта столдо отуруп баары менен, телефондон сүйлөшпөй, телевизор көрбөй, үйдөгүлөр менен дагы сүйлөшпөй. Жана орустарда барго, когда я ем, молча и нем. Себеби жеген тамакты аябай чайнап, майда чайнап, даамын билип, аябай эле мындай удовольствие менен жесең, ушул тамак аябай сонун болуптур. Жасаган адамга дагы колуңузга береке, дагы жасаңызчы, рахмат деп ушундай сөздөр айтылат. Бизде кандай болот?
тамак жеп атканда байкасаңар, телефон башталат. Колуна телефон, тамакты жейт, каяка жегенин билбейт, телевизорду коюп алат, же болбосо баягы кулагына музыканы коюп алат, же болбосо жанагы турган эмелерде болсо тиги кичинекей баласын урушуп, үй бүлөсүн урушуп жеген тамакты аягында каяка кеткенин билбейм дейт. А ушул учурда дагы тамактануу туура эмес болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул 5 принципти эстен чыгарбаңыздар. Регулярдуу түрдө тамактануу, ар түрдүү тамак и ошол адекваттуу түрдө коопсуз тамак и эме менен жегенге, мындай айтканда, канааттануу менен ошол тамакты жегенде ошол аябай эле өзүнчө рахаттануу менен жеш керек да тамакты. Таза болуш керек, колду жууш керек, сакташыбыз керек ошолорду. Жакшы идиштер болуш керек, сынык идиштер болбош керек. Ушулардын баардыгына көңүл буруп, бүгүндөн баштап принципти сактаңыздар. Тамак жеп атканда ушуга көңүл бургула. А то бизде кандай болот? Тамакты шашылып-бушылып, кыздар менен бир жака эме болуп атам, эме деп туруп, ал жеген тамак уже каяка кеткенин билбейт. Бул ошо тамактануунун принциби. Андан кийин пирамида. Могу жерде сиздердин назарыңыздарда пирамида турат. Пирамиданын 3 бурчтук түрүндө ылдый жактан карасак, биринчи турат, дан, күрүч, тыбыргак, нан жана макарон. Биринчи бүт, мындайча айтканда, акшактар, күрүч, ун, гречка, ушулардын баардыгы биздин негизги тамактануу туура пирамида болуп кетет. Ушулар болуш керек биздин рациондо. Горох, фасоль, эмелер тоже кетет. Ушулар дагы ошол эмеде аябай жакшы. А биздин көбүнчө мындай туура эмес жерибиз жашылча жемишти колдонбойбуз. Чорпо ичкенде дагы ушуну жеш керек. Салаттарды жасашты үйрөнүш керек. Кыздар жашсыңар, көбүнчө майонез кошулбаган, таза нукура, баягы өзүбүздүн салата, свежий салаттарды, жемишти жеш керек. Аны да өлчөм менен үй бүлө мүчөлөрүнө бөлүп коюп, мынакей витаминдерди коюп, нон жегин деп. Сүт азыктары, эт, балык, көрдүңөр, барган сайын муну азыраак жеш керек. А бизде кээбилер, ой, этсиз тамак, күнүгө эле гүлчатай, күнүгө эле картошка, туура эмес тамактануу. Биздечи баягы рацион только эле баягы мейман келгенде эле баягы эмелерди коет. Ошону деге мейманга эмес, өзүбүздү мейман кылайлы. Акыркы мынакей, эң бизде туура эмес тамактануу, айрыкча өспүрүмдөрдө, айрыкча биздерде бул майлуу майлар, татуулар, ушулар көп колдонулат. Борсок, печенье, конфеты, айрыкча мынакей жанагы энергетикалык суусундуктар, баягы лимонад, кола, фанта эң туура эмес тамактанууга кирет. Мисалы үчүн мен өзүм азыр торту бир айда бир, 2 айда бир жейм татууларды. Мен көбүнчө азыр алма, мөмө жемишке басым жасайм. Тамак жегенден кийин. Ошондуктан мына туура тамактануу негизги дагы эстетип кетем. Биздин жеп аткан күрүч, акшактар, бүт бары, мөмө жемиш, жемиштер, эт, балык булар азайган өлчөмдө эң эле биздин душмандарыбыз. Биз дагы эмне кылабыз көбүнчө конокко барганда чоңдор балдарга, кыздарга биз кайра туура эмес тамактан конфет алып келебиз, печенье алып келебиз, кола алып келебиз, фанта алып келебиз. Туура эмес. Өзүбүз кайра баягы бойлору өспөй жатат ошолорду жеп. Ошондуктан көп эле азыр карасак, кичинекей өспүрүмдөрдө, кичинекей кыздарда азыр толуп кеткендер көп. Ожирение көбөйүп атат. Жана фанта, кола, кичинекей эле балага биз ошо менен алдайбыз. Көрдүңөрбү, биз туура эмес жакка кетип атабыз. Баягы мейиз, өрүк, кургатылган эме, конфет эмелердин ордуна ошону жесе болот. Алма салып алгыла, тамактанууга, мисалы үчүн конфет эме жегенден көрө алма, күнүгө эле мектепте пирожкини жей берсеңер, аябай толуп кетесиңер. Бир жагынан ашказан ооруйт, экинчи жагынан дрожжи бар, үчүнчү жагынан бул деген кайра майга жасалып, бул рак ооруларын алып келет. Ошондуктан туура тамактанууда өспүрүмдөр айрыкча этти дагы жеш керек. Себеби белок, мына каяктан силер жанагы кээбилери эт баягы тамактануу болбогондуктан бизде кээ бир балдар бойлору өспөй, кыздар өспөстөн кичинекей болуп калгандар ушу тамактануудан болот. Тамак жебегенден аз салмактуулук болот да, жанагы эмеге да албай жатат, армияга дагы. Отставание, физическое развитие болуп атат. Кичинекей балдарга окшоп, кээбилерди көрөсүзбү? Аябай эле кичинекей, ошодон да кичинекей балдар болуп эме болот. Андан кийин көп эле баягы зыңкыйган, боюңар узун эмелерди каалайсыңарбы? Силердин жеген тамагыңарда белокко эт кирет. Андан сырткары дагы эттин ар кайсы түрлөрү, жумуртка кирет, сөзсүз эле эт эле эмес. Андан башка да фасолдор, булар ошо эмени
тоже эттин эмесин жанагы тең эмеге барат, даже калориясы күчтүү болуп эсептелет. Анан жашылча жемишке көбүрөөк басым жасайлы. Могу эмелерге көңүл буруп баягы кола, фанта, сокторду мүмкүн болушунча многу айрыкча магазиндерде саткандарга ошолорду биз эмеден чыгаралы, рационубуздан чыгаралы. Кыздар, балдарды ошолорго үйрөтөлү. Энергетикалык суусундуктар колдонбойлу. Ал деген ичкен сайын кайра ичем. Ошон үчүн баягы сахарный диабеттер көп. Ошон үчүн бизде ожирение көп, жүрөк оорулары көп болуп атат. Туура эмес тамактануу болуп атат. Ушуга басым жасайлы. Айрыкча Кытайдын эмелерине дагы көңүл буралы. Айрыкча ушул Кытайдын айрыкча мынакей тез татымга жаштар көп эме кылат. Жана шаурма, баягы немелер менен жасалган жаналар бар го, бүт жана эмне деп коет, мен азыр тилимдин эмесинде турат. Ошолордун баардыгы туура эмес тамактануу. Ошонун баардыгы ооруга алып келет. Ошондуктан ошолордон отказ берип, өзүңөрдүн колуңар менен жасаганга үйрөнүш керек. Кыздар үйрөнүш керек. Тамак жасаганды, салат кылганды, баардык нерсени өзүбүздөн баягы көчөгө кызыкпастан өзүбүздүн ошол эме тамактануу дагы баягы бул эң негизги роль. Себеби дегенде май дагы жеш керек. Май жебесеңер, көп эле баягы ошол май жебеген эмелерде дагы азыр көп эле тамактануу туура эмес болгондуктан азыркы төрөп аткан жаштарда балдар инвалид төрөлүп атат. Майып балдар төрөлүп атат. Элестет, сен бир кайсы бир нерсени жебесең, сен келечекте балаңа сен каалайсыңбы ооруну? Эч бир апа каалабайт балдарын оору болушун. Ата эне каалабайт. Ошондуктан мына кыздар, силер келечектеги апаларсыңар, тамактанууну тандабастан жегиле. Мага бардыгы керек экен. Баарынан аз өлчөмдө конфет эмелерди жыйыштыргыла. Анын ордуна силер өрүк, жана мейиз, кургатылган жемиштерди жегиле. Конфеттерди жеш керек азыраак өлчөмдө. Ал ошол конфеттер наоборот сиздердин ашказанды да бузат, сахарный диабетке эме түзөт, фундамент түзөт. Кийинки келечекке дагы аябай жакшы болбойт. Тамак ашка май да жегиле, май жебесеңер болбойт. Бул энергетикалык, көп эле кыздар үшүйт, арык болгон үчүн суук үшүгөндөр биринчи ким? Ошол кыздар үшүйт. Азыр суукта эме кылып витаминдерге көбүрөөк басым жасап, үйдөгү, айрыкча үйдөгү жемиштерге көбүрөөк. Көчөдөн биз кызыгып, ошолорго көңүл бурбаш керек. Көчөдөн алганда дагы көбүнчө Кытайдын эмелерине көңүл бурбаш керек. Ушулардын баардыгы бизде майып балдардын төрөлгөнүнө алып келип атат. Себеби дегенде, силер эмнени жеп, эмнени эме кылсаңар, ошол таасир этет. Ошого мен дагы айланандар айтып кетет элем, тамактанууга дагы көңүл бургула. Тамактануу дагы бул өзүнчө чоң тема. Мен дагы азыр үстүртөн айтып койдум. Бирок белок дагы жеп аткан тамагыңда бүгүнкүдө белок жедиңби? Углевод жедиңби? Жанагындай эме май жедиңби? Андан башка дагы берки минералдардан эмнени жедиң? Ушундай өзүң отчет берип, ошо тамактардын баарын жеп, организмде оору пайда болбогонго аракет кылыш керек. Тамактануу боюнча сурооңуздар бар болсо, бериңиздер. Бул жакта бир суроо бар. Мисалы ошол тамактануу боюнча, мөмө жемиштер боюнча айыз келген учурда каалашынча мөмө жемиш жей берсе болобу же бул жакта да чектөөлөр барбы дейт. Албетте, мөмө жемиштин эч кандай эмеси жок. Чектөө жок. Мөмө жемишке айыз келген учурда кайра витаминдер болуп атпайбы? Болгон эле ачуу, таттуу. Эми ачуу эмелерге жана кээ бирлер отуруп алып эмени жешет го, жана атым кошулган бирдеке, андай болбойт. Эми өтө таттуу деген эмне кирет? Мөмө жемиш андай деле таттуу жок, бардыгы эле өзүнүн өлчөмүндө эле эме кылса болот. Мөмө жемишке эч кандай эме жок, ограничение жок да, эч кандай чектөө жок дегенге болот, кайра жакшы болот. Бул жакта дагы Конфеттен көрө ушулар жакшы. Эт бат картайтат деген чынбы дейт. Эт бул ким, кыздар берип атабы же чоңдор берип атабы, кимдер берип атат? Жазды. Эт деген биздин негизги белок болуп эсептелет. Бул деген
өспүрүм куракта бул эң керектүү нерсе да. Эт картайтат деген жок. Сиздерге өспүрүм курактагыларга этти жеш керек. 19 жашка чейин этти жеп, силер деген өсүп, жакшы мындай фигура, жакшы боюңардын узундугу болуп, эме болсо ушуларды жеп, себеби дегенде этте деген железо бар да, кан боло турган нерсе эң эми этте сакталат. Даже биз кош бойлууларга күнүгө 100 грамм эт жегин, даже кайненең бербесе казандын башында турганда 100 грамм этти акырын билгизбей жеп кой деп айтабыз да. Эттин эч кандай картаюу деген жок. Эми баягы жаш өтүп, 40 жаштан кийин баягы холестерин, силерге ошо 19 жашка чейин холестерин керек. Организмде холестерин да ролу чоң да. Анан баягы 40 жашка келгенде этти азайтпайт да. Эттин дагы түрү көп да. Кызыл эт деген бар, ак эт деген бар, жанагы тооктун эти, балыктын эти, эми ошол эттердин түрлөрү дагы болуп кетет. Ошолорду көбүрөөк ошондойлорду жеп, анан бери жаш өткөн сайын берки кызыл этти азайтыш керек деген жери бар. Картайтат деген эме жок. Анткени кээ бирлер баягы биз Европаны туура эле вегетариан болбоз деп эле жашылчаларды көбүрөөк деген эле алардын шарты ошого ылайыкташкан. Элестет, мисалы үчүн нарынга барып туруп борщ ичип алгын эле түнү менен уктабай чыгасың. Анткени нарындын суугу, нарындын эмеси алып кел дейсиң, бияка этти май менен алып келчи. Жеп албасам мен ушуп кеттим алайга барганда. Анткени ар бир өрөөндө, ар бир аймакта ошол адамдар ошол эмеге жанагы мындай ылайыкташылып, уже ошол тамакка дагы көнүп калган да. Чаткалга барганда деле мисалы үчүн көбүрөөк этти баягы кышында аякта суугураак, бийигирээк болот. Ошондой жеп эме кылат. Мисалы үчүн бизде деле этти, жылкынын этин, ал эми Жалал абад тарапта жылкынын этин жей албайт, күчтүү болот деп, алар дагы мындай малдын эти деп ушундай кеткен бар да. Ошон үчүн эт, мен ойлойм, эң өспүрүмдөр үчүн бул эч кандай зыяны жок, жеш керек. Эттен отказ бербегиле, өспүрүм куракка чейин, 19 жашка чейин. Бул силердин фундаментиңер, кийинки эне болуу бактысына аябай ушул таасирин берет. Анан дагы бир суроо, бул жакта ушул мисалы дарыларга байланыштуу экен. Мисалы ушул гормоналдык жандай бузулуулар болгондо дарыларды ичип, анан ошонун негизинде адам мисалы эмеге толуп жана семирип, ушундай ситуацияга, ушундай кырдаалга туш болушат дейт. Анан негизинен эле ушул дарылар семиртет деген чынбы деген.